Ат башы районундагы Кайырма каналы өлкө эгемендүүлүктү алган жылдан бери тазаланган эмес. Быйыл министрлер кабинети тарабынан айыл чарбасына жана ирригацияга өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Учурда райондо айыл чарба иштерине кызуу даярдык жүрүп, иштер уланууда. Ат башы районунда каналдарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Аталган аймакта жалпысынан 710 чакырым ички чарбалык канал бар. Быйыл 279 чакырым каналды тазалоо мерчемделген. Анын 139 чакырымы техниканын жардамы менен, ал эми 133 чакырым канал кол менен тазаланат. Быйылкы жылы өкмөт тарабынан 1 миллиард сом каралган ирригация тармагына. Ошон үчүн Ат башы районунун суу чыгаруу башкармасына 19 миллион 635 миң сом каралып, азыркы учурда тендерлер өткөрүлүп, керектүү материалдардын баары складка түшүп, ушундай болуп атат азыркы учурда. Андан сырткары ички чарбалык каналдарды тазалоо боюнча баардык айыл өкмөттөрдө каналдардын тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Ат башы районунда жалпысынан 32 миңдей гектар суга таянты бар. Анын 11 миң гектарын Ат башы райондук суу чарба башкармалыгы тейлейт. Учурда 5 тилкеде жана 1 насостук станцияда оңдоо иштери жүрүүдө. Жакын арада жазгы талаа иштерине суу берүү даяр болот. Ат башы районунда жазгы талаа жумуштарына даярдык абдан активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ички каналдарды, ошондой эле чарба аралык каналдарды тазалоо иштери жакшы колго алынып, иштер жүрүүдө. Ал эми дыйкандар, ошондой эле эл дагы бүгүн ашар жолу менен чыгып өздөрүнүн ички каналдарын тазалап жатат. Быйылкы айыл чарба жылына карата 7558 гектар жер айдалат. Анын 3139 гектарына дан өсүмдүктөрү, 2000 гектар бир жылдык өсүмдүк, ал эми 1800 гектарга картошка эгилмекчи. Быйыл районго дан эгиндери, бир жылдык өсүмдүктөр жана картошкадан бөлөк 25 гектар жерге тесттик түрдө сафлор эгилген жатат. Бул иштердин негизги максаты азык-түлүк коопсуздугун регионалдык деңгээлде камсыз кылуу жана колго алуу. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида, Нарын облусу.